Atış başlayalımlar. Kaçtık. Bizde Tacikistan'dan atışlar. Kaydı. Patır oldu. Kim kömürde olsa etiyat bağlı ama kaydı metre köşeden. Тажикстан чеграчылары Баткен-Исфан ауына жолун бир тараптуу тоскон учурда ок атышуу болуп жатат. Кыргыз-тажик чеграсында 27 январда саат 18:30 карата кырдаал чыңалган бойдон деп мүнөздөлөт. Бул тууралуу УКМКнын чегара кызматы билдирет. Маалымат кылайык, саат 17:30дан 18:00 чейин Тажикстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чеграчылары Баткен-Исфан ауына жолунун Баткен районунун 4 көчө тилкесиндеги бөлүгүн бир тараптуу тоскон. Чыр-чатактын көчөшүнө жол бербөө максатында УКМКнын Баткен облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Кыялбек Төлөнбаев жана Баткендеги чегара отрядынын башчысы Рустам Миршакиров окуя болгон жерге жөнөп кетишти. Баткен облусундагы чегаранын бул тилкесинде жайгашкан чегара бөлүктөрү күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөгө өткөрүлдү. УКМКнын чегара кызматынын кызматкерлери кырдаалга көз салууда жана абалды басаңдатуу боюнча чараларды көрүүдө. Булак Назар Ньюс. Баткендин чегарасында тажик тарап ок чыгара баштады. Буга чейин мамлекеттик чегаранын кыргыз-тажик тилкесинде кырдаал курчугандыгын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен билдиришкен эле. Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чегара аскерлери Баткен-Исфан ауына жолунун Баткен районунун 4 көчө тилкесиндеги бөлүгүн бир тараптуу тосуп алгандыгы айтылды. Чыр-чатактын чыгышына жол бербөө максатында Баткен чегара отрядынын башчысы полковник Рустам Миршакиров жерине жөнөп кетти. Баткен облусундагы чегаранын бул тилкесинде жайгашкан чегара бөлүктөрү күчөтүлгөн тартипке өткөрүлдү деп айтылат мекеменин билдирүүсүндө. Так ушул тапта Баткен чегарасында ок чыккандыгын Назар Ньюска жергиликтүү тургундардын бири Баткен районунун 4 көчө тилкесиндеги бөлүгүндө ок атышуу башталганын билдирди. Эске сала кетсек, 29 апрелде чегара жаңжалындагы куралдуу кагылыштан кыргыз тараптан 36 киши каза болуп, 189 тургун жаракат алган. Ошондой эле 136 турак жай толугу менен талкаланган. Анын ичинде 46 Баткен районунда, 93 Лейлек районунда жайгашкан. 5 жалпы билим берүүчү мектеп, 2 фельдшерлик акушердик пункт, 3 бала бакча, 2 милиция пункту, 24 май коюу станциясы, 60 коммерциялык объект, 2 чегара заставасы жана 1 клуб жараксыз абалга келген. Булак Назар Ньюс. Туугандар, атыш башталды, атыш. Жакар да жалып калды туугандар. Таш менен уруп атат өткөн машиналарды. Мына автоматтардын октору караңгыда эки жак позицияга жаткан 4 көчө менен көчөнүн бою мектептин алды. Атыш башталды. Мына таратып койгула. Az Көкташта атыш болду. Чырдөө ана эмеге түштү. Атылды. Унтурайска немесиге. Төрт көчө жабылды туугандар. Меңскен саттароо көпүрөктүн үстүнөн таштар тизип алыптыр. Assalamu alaikum tуугандар. Муну карадан өткөндө да этият болуңуздар, о таштын үстүндө 5-6 та тажиктер турат. Этият болуп өтүңүздөр, Баткенден келаткандар. Atış başlayalımlar. Kaçtık. Bizde Tacikistan'dan atışlar. Kaydı. Patır oldu. Kim kömürde olsa etiyat bağlı ama kaydı metre köşeden. Төрт көчө жабылды туугандар. Түндүк батыш тарабы Тажикстандын Исфара району менен чектешкен Кызыл Бел айылы өкмөттүн токтомундагы чегарага чектеш айылдардын тизмесине кирбей калган. Буга нааразы болгон тургундар өлкө башчысына жана министрлер кабинетинин төрагасына кайрылып, өзгөчө макам берүүнү суранышты. Бүгүнкү күндө жарып алган пенсия менен, жарып алган пособия менен элдер күн кечирип келе жатат. Негизинен бизде миграция күчтүү.
ар бир үйдө мигранттар бар, ошол мигранттардын эсебинен бүгүнкү күндө эл жашоосун улантып атат. Биз дагы Баткен облусундагы дагы чегарага берилген айылдардын жеңилдиктерин биз дагы алууга акылыбыз. Чегарада турабыз, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров. Кызыл Белде негизинен жашоо шарты абдан оор. Бир фабрика, иштөөчү жай же мындай тигүүчү цехтер элди эч кандай мамлекет тарабынан камсыздаган иш орундары жок. Ошон үчүн ушул чегара статусун алсак элге кичине жардам болобу, элди ушул жерде сактап калабызбы деген максатта Кызыл Бел айылында чегара статусун алып берүүңүздү президенттен суранабыз. Апрель айынын соңындагы тажик аскерлеринин куралдуу кол салуусунда Кызыл Бел айылда жабыркап, айрым тургундардын турак жайларына ок атылган. Жашоочулардын көпчүлүгү убактылуу коопсуз жактарга качууга аргасыз болгон. Бүгүнкү күндө үй жайын сатып, биротоло көчүп кеткендер да бар дешет тургундар. Кызыл Бел айылында кече болгон окуядан, апрель окуясынан негизинен эл толук болбосо да где-то бир ушунчалык сатууга койгон үйлөр, огороддор көбөйүп кетти. Эл бул жерден чыгып кетип атат. Кооптуу аймак деп эсептелип калып атат. Качан тажик кол салса, биз ушул жерде кала беребиз деген ойдо баардыгы азыр сатка коюп үйлөрүн Бишкек тарапка көчүп кетип атат. Тескерисинче чегараны аныктап, шарттын жоктугуна карабай жашап жаткандар да бар. Тажик айылдарынан жарым чакырымга жетпеген аралыкта жаңы конуш түптөлүп, 30га жетпеген үй бүлө светсиз, суусуз, ал эле эмес, жолсуз жашоо кечирип келет. 3 жылдан бери мына ушундай шартта жашап жаткан жаңы конуштун тургуну Алтынай Нурматова өзгөчө макам берилип калса шартыбыз жакшырып калат эле деген үмүттө турат. Тажикстан менен Кыргызстан чегарада жашайбыз негизи. Ошого көңүл буруп койсо ошо негизи катталар. Суудан, светтен кыйналабыз. Балдар мектепке барыштан кыйналабыз. Кыштын күндө жол узак. Машина менен апарып келет саар менен суукта. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык 62 преференциялык чегарага чектеш калктуу конуштардын тизмеси жарыялангандан тартып, Лейлек, Баткен жана Кадамжай райондорундагы тизмеге кирбей калган айылдардын тургундары кайрылуу жолдоп чыгышты. Облус башчысы тизмеге кирбей калган айылдар боюнча сунуш берилерин билдирди. 62 айыл боюнча 2020-жылы 26 июндагы 359 токтомдо бул бекитилип калган. Ошол аймак, ошол токтомго азыр Баткен областындагы 1-2 айылдардын жашоочулары суроолорун берип жатат. Биздин айыл эмне үчүн кирбей калган деп бул боюнча мен эске алдым, бул боюнча дагы иштейбиз. Өкмөттүн токтомуна ылайык Баткен облусундагы чегарага чектеш деп табылган 62 айылдын тургундарына бир катар жеңилдиктер каралып, пенсияга 2000 сом, жөлөк пул 2 эсеге көбөйүп, электр энергиясы 50% арзандайт. Мындан сырткары салык, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардан жеңилдиктер болот. Бул боюнча президент Садыр Жапаров тийиштүү нормативдик укуктук процедураларды соңуна чыгарып, 1 марттан тартып ишке ашырууну тапшырган. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.